Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге кантип YouTube'дан чоң акчаларды тапса болот, ошол тууралуу айтып беремин. Анткени мен өзүм сиздерге живой примермин. 2019 жылы мен үйдө отурган айым болчумун. 1 сом акча таппай отурган айым. Азыркы учурда YouTube'дан мен чоң акчаларды табамын. Именно YouTube аркылуу да тапкан акчаларым бар. Именно аябай чоң суммадагы, даже түшүмдө көрбөгөн акчаларды табам. Бүгүнкү видео ошол тууралуу болмокчу. Видеону аягына чейин түрдүрбөй көрүңүздөр. Кстати, дагы көпчүлүккө прям орозо айында соопчулук иретинде мен курс дагы даярдадым. Именно YouTube боюнча. Кимде ким жазыла турган болсо, 20 март күнү менин YouTube'дан кантип акча тапса болот аттуу менин 1 айлык ушул курсума жазылсаңыздар болот. Болгону 3000 сомдон. Бекер да окутпайм. Бекер окуткандарда эч кимисине результат болбойт. 3000 сомдон окутамын, бирок бир эле ирет болот. Мен башка өтпөймүн. Ошондуктан кимде ким үйдө туруп мага окшоп 1 сом акча таппай отурган айымдар болсо, бул аябай чоң, прям мен азыр карап көрөм да, кыргыз ютуберлерин карап көрсөм, базар пустой. Там мисалы үчүн кээ бир жактарында да жакшы акча табып жаткандар бар, бирок пустой жактары дагы бар. Именно ошолор боюнча сиздерге азыр бир аз кыскача айтып өтөм. Эми караңыздар, мен убагында 2019 жылы мен айына $100 тапсам болду, менден бактылуу айым жок эле, менден өткөн бактылуу адам жок эле деп отурган айымдардын бири болчумун да. Азыркы учурда мен $100 мен күнүнө минимум $100 табамын. Элестетиңиздер. Эми караңыздар, мен башында ушул кантип үйдө отуруп акча тапса болот экен деп мен ойлонуп атып, анан кийин бир орустардын блогерлерин көрүп калам, YouTube'дан акча тапса болот дегенди. Анан мен YouTube боюнча изилдеп баштайм. Мен 2-3 ай изилдедим. Андан өткөндөн кийин ютуберлерге жаздым. Анан кийин ушундай тааныштарым дагы бар болчу. Мен ошолорго жазып атып, мен чындыгында сонун бир опыт алдым. Аябай чоң прям каталарды кетирдим. Туура эмес жасаган видеолорум болду, туура эмес киргизгендерим болду. Эгер сиздер YouTube аркылуу, именно YouTube'дан акча, монетизация боюнча акча тапкыңыздар келсе, сиздер ошол YouTube'дун өзүнүн эрежелерин бузбашыңыздар керек. Мисалы үчүн туура эмес музыкалар кетет, же болбосо туура эмес форматтагы видеолор кетет, же болбосо жанагы дагы башка бирөөлөрдүн видеолорун киргизип коет. Ошентип кантип бирөөлөрдүн видеолору аркылуу дагы акча тапса болот, бирок кантип? Мына ошолор тууралуу мен сиздерге бүт бир пакет кылып даярдадым. Бирок бир эле ирет болот, башка жол болбойт. Мен болсо өзүм ошол жакын киргизгенден кийин 2019-жылы 12-сентябрда мен YouTube канал ачып калам. Андан кийин ошол 2020-жылдын башынан баштап мен уже монетизацияга киргизип баштайм. Бир аз убакыттан кийин эле киргизем дагы, ошол жактан акча келип баштайт. Андан кийин мен өзүмдүн YouTube каналым, англис тили курсумду ачам дагы. Мен только биринчи башында просмотрга иштечүмүн өзүм. И просмотрларым чындыгында жакшы кетет. И мен англис тили боюнча мен жакшы көрсөтө алдым деп ойлойм. Кыргызстандагы прям видеолор боюнча, англис тили боюнча өзүм аналитик жүргүзүп көрсөм, эң жакшы видеолор киргизе алдым да. Бирок азыр мен именно ошол курсума иштеп атам, просмотрга эмес, именно курсум боюнча иштеп атам. Именно курска байланыштуу эле видеолор киргизип коем. А так мен монетизацияга байланыштуу видеолорду көп деле киргизбей калдым. Бирок бул жакта билесиздерби, сонун YouTube'да акчалар жатат. Прям базарлар пустой болгон тематикалар бар да. Ошолордун тематикаларында туура тандашыңыздар керек. Именно үйдө отурган айымдар, прям 1 сом акча таппай отурган айымдар болсо, келип үйрөнсөңүздөр болот бул курстан. Мен бир эле жолу өтөм деп атам. Мен мисалы үчүн башка буга чейинки курстарды бир аз көрдүм, уктум, бирок чындыгында просто много воды дейт го, эч нерсе жок да, пустой эле эме кетип калат. Мындан сиздер прям иштетемин сиздерди. Кантип YouTube каналды ачкандан баштап үйрөтөм сиздерге. YouTube каналды ачасыздар, видеолор киргизесиздер, өзүм киремин, аналитика жүргүзөмүн. Видеоңуздар болбойбу, шапкаңыздар кандай, шапканы кантип жасаш керек, андан боюнча теги кандай түзүлүш керек, видеонун форматы кандай болуш керек, кандай тематиканы тандашыңыздар керек. Ар бириңиздер менен прям өз алдынча иштешем. Болгону 3000 сом менен эле жазылып, ушундай бомба прям эмен видеону курсту сатып аласыздар. Эми караңыздар, өзү негизинен айтылат да, кандай видео, кайсы сиз соцсетте болбоңуз, сизди просто 6 ай адам просто күзөтөт. Сиздин бир продуктуңузду сатып алуу үчүн 6 ай күзөтөт. Ал эми YouTube аркылуу билесизби, кантип кайсы жактардан акча тапса болот? Аябай көп жактан акча тапса болот. Биринчиси бул 1000 просмотр
ой 1000 подписчикчи болуш керек, плюс 4000 саат көрүлүш керек. Кантип ошолорду бат-баттан көбөйтүш керек, подписчиктер кантип көбөйтүш керек батыраак, анан кантип батыраак эле эмеге жетиш керек, монетизацияга уланса болот. Ошолор боюнча түшүндүрүп берем сиздерге. Плюс реклама дагы. Мен өзүм 16 000 подписчик адам бар. Ошол болсо да мен рекламага прям рекламам дагы прям адекватный суммадагы акчаларды төлөп беришет. Анткени менин өзү аудиториям эң адекватный адамдарга келет. Эң кымбат аудитория менин аудиториям болуп эсептелинет деп ойлойм. Кыргызстанда дагы башкалар дагы бар, бирок мен аларды байкаган жокмун, көрбөдүм. Эмнеге дегенде менде осознанный адамдар келет, плюс англис тили, образование эң күчтүү форматтардын бири, тематикалардын бири болуп эсептелинет. Бирок сиздин дагы форматыңызды карап көрөбүз. Рекламага иштесеңиздер болот. Плюс кичинекей эле аудитория менен сиздер акча тапсаңыздар болот. Если продукты болсо, продуктуңуздар сатсаңыздар болот. Плюс андан башка дагы сонун дагы мен сиздерге кайсы жактан тапса болот, ошонун бүт баардыгы менен мен тааныштырып өтөмүн. Именно 1 ай бою сиздер менен иштешем. Ал эми 1 айдан кийин дагы суроолоруңуздарга жооп берип турам. Бирок ар дайым сиздер менен байланышта болом. Ушул бир эле жолу болот. Орозо күнүндө ушундай соопчулук иретинде мага окшоп бир убактар акча таппай, мен деле биле мен үйдө туруп акча таппай кыйналат баардыгы айым. Кантип өзү тапкан акчага барбы эч нерсе жетпейт. Мен убагында $100 тапсам мен айымда менден өткөн бактылуу айым жок эле деген ушундай айымдар катары болчумун да. Азыркы учурда эми Кудайга шүгүр ушундай айымдарга жардам бергим келет. Андыктан телефон номер экранда, барыңыздарды күтөм.